Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Бізге белгілі болғандай, мұсылман адамдың қайсы ғана амал қылбасын, ошол амалда екі шарт болмайынша амал қабыл болбойт. Ошонун биринчиси ихлас, Аллах Тааламга арнап аткаруу. Ошол нерседе эч кандай жашоонун, бир кызыкчылыктын, адамдардын угушун, көрүшүн, Аллах Тааламдын ыраазылыгын табуудан, же Аллах Таалам кылуудан чыккан нерсе болсо, бул ихластын жоктугу деп айтылат. Жалгыз Аллах Тааламдын жүзү үчүн, ыраазылыгы үчүн ишине кирейин, тозогунан карынан улук болоюн, Аллах Таалам ыраазылыгына жетейин, ошол буйрук кылган экен, сооп табайын деп кылыш керек. Жана ошондой эле Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көрсөтмөсү менен, ишараты менен ошого дал кеш керек. Сүрөтү, сөзү, формасы, ушул эки шарт бүт ибадатта негиз болуп саналат. Кайсыл амалды кылып, ошо менен жакшылыкты аткарып атам, жамандыктан тыйылып атам, Аллах Тааламга жакындап атам десе адам, ушул эки шартты дайыма өзүнөн эсеп-кысап кылып карап жүрүш керек. Ошо орозодо дагы ушул эң негиз нерсе. Ихлас, анан Пайгамбар алейхиссалату вассаламга сүннөтүнө шайкеш келишү. Кээ бир учурда адамда ихлас пайда болсо, сүннөткө ылайык болуп кетет. Кээде сүннөткө ылайык болсо, ихласыздан тайып кетет. Ушул экөө эри шаркак бирге болуш керек. Сүннөт амалдар көбүнчө сырткы көрүнүш болот. Ихлас деген бул көбүнчө ичкиз болот. Ким үчүн кылып атасың, эмне үчүн кылып атасың? Ошо кылып аткан нерседе адамдардын назары жокпу, көзү жокпу, сөзү жокпу, дүйнөнүн бир кызыкчылыгы үчүн кылып аткан жоксуңбу? Ошо орозону дагы адам орозо кирерге чейин өзүн жакшылап жүрөгүн карап, күнөөлөрдө жүргөн болсо айрым тыйыла албай тыйылып, тооба кылып, ихласын бекемдеп, анан өкүмдөрдү үйрөнүп атпайбы аз мусулман адам? Кайсыл болот, кайсыл болбойт? Бул туура эмес, бул ката деген бүт ушул Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө ылайык болсо экен деген сөз. Кээде ихлас менен кылып, сүннөткө каршы келсе, амал кабыл болбойт. Кээде сүннөткө дал келип, формасы, сүрөтү, көлөмү бардыгы Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көргөзмөсүнө шайкеш болсо дагы сүннөтүнө, бирок ихлас болбогондуктан болбойт. Жана жогоруда айткандай, ихлас жоктур, кээ бирлер формамды сактайын дейт, кишечнигимди тазалайын дейт, ашказанымды тазалайын дейт. Орозодон максат ушул илим кетет да. Бул уже тунуктук эмес деген сөз. Орозону ким үчүн тутат? Дагы бир дүйнөлүк кызыкчылыктар кирет. Же болбосо адамдардын сөздөрү, элдин баары тутуп атыптыр, мен да тутсам, ыңгайсыз орозо айында элдин баары орозо тутуп жүрсө, мен оозум ачык жүрсө деген ойлорго кирип кетпеш керек. Орозонун максаты эмне тутууда? Ким үчүн тутам? Эмне үчүн тутам? Деп ошо ихласын караш керек. Ушул нерсе орозо кирет, адам бир сыйра жакшы тобо кылып, өзүн жакшы эсеп-кысап кылып, анан орозого киришсе, алхамдулилля, жакшы болот. Анан бүгүнкү кайрылуубузда туугандар, орозого тиешелүү айрым максаттар жана ошондой эле айрым каталар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам заманында дагы айрым сахабалар ушундай каталарды да сураган да. Жамандык нерселерди да сураган, адашуу нерселерди сураган. Ошон үчүн кимде ким жакшылыктан жамандыгын билбесе, ал сөз жамандыкка түшүп калат да. Жаман айтпай жакшы жок, жамандык менен жакшылык бирге жүрөт деп коет. Орозо бул жакшылык. Алхамдулилля, оңолуу, тазаруу. Бирок ошол орозонун сообун кемитип сала турган, орозону жокко чыгарып сала турган, кабыл болбой турган амалдарды билиш керек. Ошолорго тоскоолдук жарата турган амалдарды. Биринчи ката түшүнүк бул орозону тек гана тамак менен ичтен таштоо деген. Жыл сайын алхамдулилля Аллах Таалам жардамы менен канча деген мусулмандар орозону туткандар көбөйүп атат, алхамдулилля, түшүнүп 5 мал намаз коюп атат. Муну билгендерге кайталоо болсо, көп билбеген адамдар да бар. Орозо дегенде эле ушул негизги максат сууну ичпеш керек, тамак жебеш керек деп ошол менен гана чектелип калгандар бар. Орозонун негизги максаты ушул экен депчи. Алар туугандарга түшүндүрүш керек. Ооба, бул дагы орозонун догу тыйылуучу нерселер, негизги тамак, суудук. Бирок бул максат эмес орозонун. Алла Таалам силерге дагы орозо парз болду, мурункуларга орозо парз болгондой, силер таква болушуңар үчүн деди. Оңолушуңар үчүн деди. Аллах Тааламга жакындашуу үчүн деди силер. Ошон үчүн канча деген сахабалардын, табийиндердин сөздөрүндө, эгер орозо тутсаң, кулагың да орозо тутсун деген, көзүң да орозо тутсун деген, тилиң да орозо тутсун деген. Талик ибн Кайс деген орозонун эң төмөнкү даражасы бул тамак менен суусундуктан гана тыйылуу деген. Абу Дарданын сөзү бар. Тамактан тыйылгандай эле ушактан да тыйылгыла деген.
Тамактан орозо кармагандай эле ушактан дагы орозо кармагыла деген. Ушул орозонун айынан адам ушактан тыйылып калат. Алхамдулилла. Ошону адат кылып үйрөнөт. Тилин тыюуга, туура эмес нерселерди көрүүдөн, угуудан, сүйлөөдөн орозо аркылуу ишке ашат. Алхамдулилла. Орозодогу негизги максат ибадатты аткаруу. Ошонун маани маңызын ишке ашыруу. Сүрөтүн эмес да. Ибадат ал сүрөт менен ишке ашып калбайт. Сүрөтү деген ошол таң аткандан баштап ичиштен, жештен күн батканга чейин тыйылуу. Ошон үчүн Ибн Ражабтын өзүнүн китебинде айтканда, орозонун чыныгы акыйкаты бул нафсини тыя билүү деген. Эмнеден десе, арам болгон шахваттардан тыюу. Себеби тилдин өзүнүн шахваты бар. Көрүүнүн өзүнүн шахваты бар. Угуунун да шахваты бар. Адамдын ошолорду тыя билүүсү ушул орозонун чыныгы акыйкаты деген. Мына ушул аркылуу алхамдулилла орозобуздун сообу сакталат. Орозобуздон таасир алабыз. Нафсибиз тазарат, жан дүйнөбүз тазарат. Анан тамак аштан тыйылып, бирок жогоруда айткандан тыйыла албаса, анда орозонун таасири бербейт адам. Экинчиден, бул бөлүктөрдүн баардыгын Шейх Солих Фаузан эскерип кеткен. Орозо кесте көрүңүздөр, бээде тилди, кулагыңды тый, көзүңдү тый, тилиңди тый деп эскерсе деле дагы алындарда. Себеби бул карапайым адамдарда, көп адамдарда ушул орозодо көп кетирген кемчиликтерине кирет деп эскерген. Ал гыйба деген гыйбат кылуу, адамдын артынан сүйлөө. Бир адамга жакпаган нерсени эле сүйлөп коюу, ал мындай тигиндей деп. Намима деген башка адамдардын бири-бирине кагыштыруу. Ал сени жактырбайт, ал сени жөнүндө мындай сүйлөйт, ал мындай дейт деп, ана бирөө айтат, ал болсо тиги айтат, ушинтип эки адам ортосуна от жагуу. Эки адам ошонун артынан сүйлөшпөй калат, таарынышып кетет. Ошону мусулман адамы кээде байкаш керек. Маалымат болсо эле айта бербеш керек да. Бул чындык деп эле. Чындыктын айта турган орду болот. Аны мен бетине деле айтам деп коюп кээде артынан сүйлөй берет. Ал ушак. Ал гыйбат, кагыштыруу, от жагуу, уруштуруу, туура эмес сөздөрдү сүйлөө орозонун сообун кетире турган нерселер. Айрым асарларда орозосу толук эле сообу жок болот дегендер да бар. Тамактан тыйыла алат, суусундуктан тыйыла алат, бирок ушу тилин агыткандан тыйыла албайт дейт көпчүлүк адамдар. Табииндерден Алым Мужахид айтат, эки сыпат бар, ушул орозонун жок кылат деген. Гыйбат кылуу, экинчиси жалган айтуу. Суфьян Таури гыйбаттан өзүн адам тыя билүү тамактан тыйылгандан да оор деген. Тамак аштан, суусундуктан тыйылуу жеңил, гыйбаттан тыйылуу оор деген. Канча деген адамдар ушу орозо келгенде жаман адаттарын таштап, алхамдулилла, кийинки орозодо кайра нафсиси бузулайын деп баратканда орозого тыш болуп келет. Ошентип бир жылда келген мектеп дегендей нафсисин тазарууга алган заряды дагы 11 айга жүрүп, кийинки орозого чейин жеткенге адамга мындай бир азык алат. Жан дүйнөсү, нафсисиндеги тазаруу азыгы. Ибн Таймия рахималлахын сөзү, күнөөлөр ибадатты алсыздатат, алынын сообун жок кылбаса дагы деген. Но кээ бир адамдар орозо айында алсыз болот кайдимкидей. Себеби айрымдар тобосу алсыз, күнөөлөрдөн тыйылгандыгы алсыз, жакшылыктарга умтулгандыгы алсыз. Ошентип шалдырап, ныксырап 11 айда уктап көрбөгөндөй орозодо уктагандар бар. Отпуска, каникул деп алат, убакыт алат кенен. Эң жалык айым болду. Эң көп уктаган айым болду дейт. Эң көп дасторконго отурган ай болот. Эң көп тоюп жүргөн айым. Ушинтип ныксырган, шалдырган. Алла сактасын. Болбосо орозо айында курбанчылык кыла турган, мындай ичкандай эмгек кыла тургандай, соопторду жыйнай турган, көп ар бир саатын, минутасын туура колдоно турган ай. Сооптору эселенип берген, сообу Аллахка гана маалым болгон айда. Үчүнчүсү дагы көптөр кетирген каталардан, бул дагы аябай олуттуу нерсе. Бул арам нерселерди кароо. Айрыкча мына бүгүн сот тармак колубузда, телефондор колубузда, мына кээ бир орозо айында колу бош, анан убакытты кетириш үчүн сот тармакты барактап баштайт. Анан ал жерден аялы деле чыгып атат, эркеги да чыгып атат, жасанган, масанган, бүттүгүн мактанган, ошону карап, сааттап убактын корото берет. Орозо айында мисалы кээ бир өлкөлөрдө сериалдар башталат. Атай ошол фильмдерди сактап туруп, анан орозо айында баштайт. Мына көрдүңүздөр, адам шайтандар кандай иштейт. Эмнеге? Адамдын убактын урдаш үчүн. Ошон нафсиси тазарып калбаса экен, оңолуп кетпесе экен, тобо кылып кетпесе экен, орозонун таасиринен алып жакшы адам болуп алдыга кетпесе экен. Дагы деле эч өзгөрбөстөн, нафсиси тазарылбастан, телефондон баш чыкпай, сериалдан баш чыкпай өтүп кетсе экен убакыты деген нерсе да бул.
Ибн Масуд радиаллаху анхунун сөзү, арам нерсеге кароо бул иблистин ууларынан болуп саналат дейт. Жаа менен атканда уул, адамдын жүрөгү уулана баштайт деген сөз. Жүрөк уулангандай мээси мокойт, анализм мокойт, тунуктук деген жоголот да адамда. Көздү тыя белүү ар бир жакшылыктын башаты деген. Жанагы адамды өлтүргөндөрдү караңыздар, зына кылгандарды караңыздар, читарлык кылгандарды караңыздар, көрө албастык кылгандарды карагыла, жашоосуна нааразы болгондорду карагыла. Ошонун башаты көздү агыткандан болгондо. Алымдар ушунча айткан, көздү канча кеңейткен сайын ошончолук жүрөк тар боло берет деген. Жашоосуна кайнет кылбагандарды карагыла, ар кимге көздүн агыта берген. Деген экен, мындай экен, анан мындай экен. Элдин балдары мындай, элдин элдери мындай кылып атат. Биз калпсыз, аялы күйөөсүнө нааразы болот, күйөөсү аялына нааразы болот, балдарына нааразы болот, баласы атасына нааразы болот. Ошо бүт көздү агыткандан. Анан адам кээде өзүнө да нааразы болот. Мен жашоом бүтүп калган турбайбы, ит жашоо турбайбы? Аланы бага кырып барып Аллах Таалага нааразы болот, Кудай сактасын. Ошонун башатын карап келсе эле көздү агыта берген. Ошон үчүн эң бай адам болом десең, өзүңдөгү Аллах берген жакшылык нерсеге каниет кыл. Каниет бул эң чоң байлык. Көздү агыта берген адам, ага 2 өрөн алтын берсең дагы эч жокто тойбойт. Адам табият ушундай. Биринчи курсагым тойсо дейт, анан кийими, анан барып шахватым толсо дейт, шахваты толот. Анан бийлик болсо дейт, бирөөлөрдүн үстүнө өмдүк кылып, анан бийлик болот. Тойбойт. Андан ары дагы анан бузукулуктарды кылып баштайт. Мына кече Эйнштейн дегенди көрдүңүздөр да, акыркы 2 жумадан бери бүт сот тармак дүйнөдө жаңылык катары жаңырып атпайбы? Бүт атактуу миллиардерлер, колунда акчасы барлар кандай бузукулуктары аныкталып атат да. Расмий маалыматтар айтылып атат. Американын өзүнүн расмий юстиция министри чыгарып атат. Бул белгилүү нерсе да. Капырлардын бул дүйнөдө бир келдиң болду. Кол максималдуу жашап калыш керек деп бүт нерсени кылып көргөн аракет кылат. Кандай адам жиркене турган, оюна келбей турган кадамдар жасагандыгы. Анан мусулман адам дагы алсырап келип көзүн агыта берсе, бир капырлардын кылыгына караса, дагы бир динден алыс адамдардын кылыгын караса, ошентип сот тармакка отура берсе, көзүн тыя билбесе, болду, өзүндө Куран окугусу келбейт, зикир кылгысы келбейт, китеп окугусу келбейт. Канча деген жакшылыктан кур калат, ушинтип шалдырап, ныксырап жата берет. Жүрөгү караңгылайт. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Аллах Таалам бул нерсени тыйдыбы? Ал нерседе адам тыйылбаса башына бале бар. Канча деген аяттарды бар. Капырларга суктанып карабагыла, аналардын аялдарына карабагыла, аларга берилип калган байлыктарга суктанып көзүңөрдү агытпагыла. Фудайл ибн Ияд. Ким өзүнүн көзүн тыя билсе, Аллах Таалам анын жүрөгүнө нур берет деген. Усули пайда тугандар, орозо айында кылган күнөө башка айда кылган күнөөдөн оорураак турат. Кайдыки мисалы, кайсыл учурда, заманда, же бир жерде ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп туруп, ошондо да адам күнөө кыла берсе, анын күнөөсү оорураак болот. Жүрөккө да таасири, терс таасири катуураак болот. Мисалы, Меккеге барып бузук кылып атса, кандай деп ойлойт адам? Бул оңолбойт го дейт адам. Ушундай ыйык жерге, жакшы жерге, мүмкүнчүлүк оңоло турган жерге келип туруп, ошол жерден ушак кылып атса, ошол жерден дагы эле гыйбат кылып атса. Анан орозо айы замандын эң артыкчылыгы убакыт. Ибн Кайым рахималлахын сөзү, көздү агытып карай берүү жүрөккө берген балелердин негиздери деген. Ушудан келип чыгат. Зордуктаганды, өлтүрүп кеткендерди бүт карасаңар, ошонун башаты ошо көрдүм, анан көзүн агыткан, анан шахват ойгонот, анан жаман ой келет, ошентип бүт денесине уу чачырайт. 4-дүн, орозону кармайт. Орозону кармоо деген маселеси бар, бирок анын сообун сакталып калса экен. Ошо орозом сооп менен саламаттыкта барса экен деген адамда ою болбосо, же түшүнүк болбосо, билбесе, орозо кармай берет, тамактан тыйылат, жеш, ичтен тыйылат, бирок сообун сактап калуу деген өзүнчө маселе. Бир амалды кылыш өзүнчө маселе. Кылууда сүннөткө, ихласка дал келиши, андан кийин ал кылып аткан амалды сактап калыш деген сөз. Ошону кемитпестен, сообун азайтпастан, же кабыл болбой кала турган амалдарды билбей коюу. Ошолорду билиш керек, анын сообу сакталыш үчүн. Мына ушул жалган айтуу, көздү агытуу, ушактарды угуу, жаман иштерге аралашып жүрүү, ушунун баардыгы орозонун сообун азайтат. Ошон үчүн Умар ибн Хаттабтын сөзү, орозо деген бул тамактан тыйылуу эмес, бирок жалганчылыктан жана наадандыктан тыйылуу деген. Али ибн Аби Талибтин сөзү, орозо деген бул сактануу деген, кур калуу эмес деген. Яхья ибн Аби Катирдин сөзү, орозо деген бул профилактика деген, сактоо, сактанасың деген сөз. Эгер ошо орозону сен сактасаң болот.
Орозо аркылуу бүт жамандыктардан сактанууну үйрөнөт адам. Ал-хифду шарту камалил ибада деп. Сактануу ибадаттын толук сообун сактап калууга мүмкүнчүлүк. Эмнеден сактануу? Күнөөлөрдөн сактануу. Орозонун соопторун бузуп салуучу амалдардан сактануу. Орозонун соопторун азайтып салуучу амалдардан сактоо. Орозо болуп кала бериши мүмкүн, бирок жанагы 700 эселенген сообун Аллах гана белгилүү боло турган сооптордон кур калышы мүмкүн. Кээ бир адамдар орозо тутат, бирок орозосу жөн ачкачылык, суусагандык дегендей. Кээ бир түнкү намаз окуйт, жөн уйкудан калгандык. Себеби ошо менен коштолгон чоң күнөөлөр бар. Ибн Ражаб рахимахуллахнын сөзү: орозо бул калкан бойдон кала берет, күнөөлөрдөн сактана турган бир качанга чейин аны өзү тешип жыртып салганга чейин деген. Кантип тешип жыртып салат? Ошо күнөө иштер менен, гыйбат менен, жалган менен, наадандык менен, арам иштер жасоо менен. Ошон үчүн туугандар, орозодон максат жөн эле бул ачкачылык эмес, сууга чаңкоо эмес, ошону туугандарга жеткириш керек. Жөн эле орозого кирип келет да таасир албайт, жөн ачкачылык, суугадан суусагандык болуп, эч кандай азык албастан чыгып кетиши мүмкүн. Асарларда аябай көп сахаба табийиндерде орозо бул тамак аш суудан тыйылдык эле эмес. Канча деген орозо тутат, жөн ачкачылык. Канча адам орозо тутат, жөн суусагандык. Ушунун баардыгы эмне коркутуу? Бул сөзүн бүт орозону сен напсиңди сакта, шахваттан сакта, арамдан сакта, кулагыңды сакта, көзүңдү сакта, тилиңди сакта деген сөз. Суфиян ибн Уяйна айтат: кимде ким тилин сактабаса, орозосунан пайда албайт деген. Кайсы бир ибадаттын жаны жок болсо, ал жанагы жаны жок денедей деген. Ар бир ибадаттын өзүнүн жаны бар, ошону сактап кала турган. Ороз айында иштихат деген аракеттин үстүндө болуп калуу. Көп-көп Куран окуп, көп-көп зикир кылып, көп-көп сооп иштерге мүмкүнчүлүктөр ачылып аткан бул садака, кайрымдуулуктарды, туугандарды карап, мукташтар бар, ошондой садакаларды көп жасап, ушул бул айда садака берүү менен адам жан дүйнөсү тазарат. Кайдимки Куран окуганда тазаргандай эле, зикир менен тазарат, истигфар менен тазарат, намаз менен тазарат. Жакшы амалдарды коштоп, көп-көп аракет кылып калууга аракет кылыш керек. Мына сахаба табийиндер ушундай катуу аракетте болушкан ороз айында. Ошон үчүн белгилүү сөздөрү бар. Аллахка дайыма сыйынгандардан болгула, ороз айында гана эмес деген. Кандай жаман коом орозодо гана Аллах тааланы таанып, орозо кеткенден кийин унутуп койгондор деген. Кандай болгон сахаба табийиндер? Орозо келгенче 6 ай дуа кылган, орозо бүткөндөн кийин дагы 6 ай дуа кылган. Аллах ушуну кабыл кыл деп. 6 ай алдында орозого жеткир деген. Ошон үчүн мына мусулман адам чоң сүйүнүч менен кабыл алат орозонун келишин. Чоң даярдык менен. Эгерде жеп ичтен эле тыйылып, анан күндүз кечке телефон чукулап, анан уктап кенен кайра орозо айында ныксырап, шалдырап, жалкоолук менен өткөргөн болсо таасир албайт. Орозо кандай кирди, кандай чыгып кетти. Түнкүсү уйкудан калып, ар жерге ооз ачырып, тарап-таран сүйлөшүп, келип орозо чарга барып, тарайкеде бар болот экен шеден. Көп тамак жеп алып, ныксырап жатып алат. Наоборот айтышат да, ороз айында мен көөрөк чалкоо болуп калдым, көөрөк толуп кеттим деп. Ошо орозонун негизги максаты ишке ашпаса, адам кайдыгеликтерге деле кирип кетет, өтүп кетет. Ичиштен жештен тыйылып эле болду. Күндүзгү убакыт. Тем бойлуу мына азыр кыска эле. Дагы деле кыштын илеби менен жүрөт да күн кыска. 6-ларда ооз жапса, кайра кечки 6-лардан өтүп, ооз ачуу келип калат. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.